Солтон Сарыгениндеги Joint Mining компаниясы Туген компаниясынын ишмертүүлүгү токтотулду. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди. Чечим өкмөткө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын тиешелүү корутундусунун негизинде кабыл алынды. Кечээ биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Нарын облусуна барып, анда ошол аймактагы айылдардын жашоочулары менен жолугушуп, чырлашкан эки тараптын тең жүйөлөрүн угуп, түзүлгөн кырдаалды чечүү жолдорун аныктады. Кубатбек Боронов өзгөчө белгилегендей, жергиликтүү жашоочулардын койгон талаптары мыйзам чегинде аткарылат. Мындан тышкары кенде бул күндөрү жергиликтүү калктын жана Кытай компаниясынын өкүлдөрүнүн катышуусунда болуп өткөн окуяларга байланыштуу тыкыр тергөө жүргүзүлөт. Ведомстволор аралык атайын комиссия өз ишин жүргүзөт, алардын ишинин жыйынтыгы боюнча тиешелүү чечимдер кабыл алынат деп биринчи вице-премьер-министр эскерте кетсек. Joint Mining компаниясы Солтон Сары кенинде 2009 жылдан тартып иштейт. Солтон Сары кени Бишкек шаарынан 335 чакырым аралыкта, Нарын облусундагы Капкаташ тоосунун түндүк капталында, деңиз деңгээлинен 3500–3600 метр бийиктикте жайгашкан. Татаалдыгы боюнча 4-топко кирет. Мындан бир жума 10 күнгө жакын убакыт мурун бул жерде элдин талабы менен өкмөттүк деңгээлде келип жолугуш өткөргөнбүз. Ошол жерде башка мамлекеттик көзөмөлдүү органдары да келип, ушул жердеги Солтон Сары участогунда, Бучук участогунда, Солтон Сары жайлоосунда Бучук участогундагы кенди иштетүүгө даярдык көрүү иштериндеги кемчиликтер боюнча иштер жүргүзүлгөн, текшерүү боюнча. Ошол жерде элдин койгон көйгөйлүү суроолору экология жагынан, башка могул ар түрдүү тарабынан караганда бир топ мындай бүгүнкү күндөгү ишти жүргүзүүдөгү кээ бир кемчиликтерди баса белгиленип, атайын аларга предписание жазып берилген. Ошонун негизинде алар оңдош керек болчу. Анан бүгүнкү күндө келип караганда ошол маселелердин көпчүлүгү чечилбегени текшерүү алкагында билинди.